Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 15 октябрь 2022 жыл мен Бишкек шаарынын түштүк тарабы Ак Ордодо жүрөм туғандар. Ошол жерден бир сатылуучу үй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин деген. Азыр мен турган жер туғандар Гагарин жана Азия көчөсүнүн кесилишинде турам. Жанымда Хадия мечити бар. Сатылуучу үй ушул Хадия мечитинин жанындагы Азия көчөсү менен түштүктү карай 200 метрдей басып барсаңыздар, Замандаш көчөсүндө жайгашкан. Ушул жерден 200 метрдей аралык болуп калат. Анан бул жерге чейин көптөгөн маршруткалар келет жана ошону сиздер көптөгөн маршруткалар менен Бишкек шаарынын бурч-бурчтарына кенен бара аласыздар тугандар. Анан жакын жерде бул чоң мечит, мектеп деле бул жерде алыс эмес. Балдарыңыздар кенен жөө барып келет, жакын жерде эле жайгашкан тугандар. Мына ушундай. Мына көрүп турганыңыздардай маршруткалар өтүп атат. Кенен Бишкек шаарынын бурч-бурчтарына көптөгөн маршруткалар менен ушул жерден барсаңыздар болот. Үйүбүз деле срочно сатып атат тугандар. Андыктан көрүп жакшы алып коюңуздар. Жакшы эле сүйлөшүү болот деп айтты үй ээси. Ээлер номерин экранда болот, жана описаниеде болот. Звонок кылып сүйлөшүп көрөсүздөр. Мен анда үйгө карай жол алдым. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү караштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мынакей үйүбүздүн көчө тараптан көрүнүшү тугандар. Батыш чек арабыз бул жерден башталат. Мынакей бул жактан чыгыш чек арабыз. Бул забор бүткөндөн бир аз ары жакка чейин болуп калат. Жалпысынан жерин аянты 5 соток тугандар. Дарегибиз Замандаш көчөсү 66 даректе жайгашкан. Мына ушундай. Анан сиздер кааласаңыздар Азия көчөсү менен деле тез түшсөңүздөр баягы чоң мечит жакка бара аласыздар. Кааласаңыздар бир аз чыгышты карай басып туруп, сол тарапка бурсаңыздар, бул жактан деле Гагарин көчөсүнө бат эле барып калсаңыздар болот тугандар. Мына ушундай. Мынакей чыгыш чек арабыз мына ушул жерлерден болуп калат. Андан ары мектепке Тагайби Гагарин көчөсүнүн кесилишиндеги мектепке барышат экен балдар тугандар. Жакын жерде частный садиктер толтура бар, суу, свет бар экен тугандар. Интернеттин проводдору деле бар бул жакта. Көчөлөрдө прожектор орнотулуп, кечинде жарык дейт үй ээси. Мына ушундай газ жана канализация тугандар. Эки көчө ылдыйга келген. Бул жакка деле уже план болуп, акчалар жыйналып, жакын аралыкта газ, канализация келет экен. Мына ушундай. Андан ары бул мынакей короосунун көрүнүшү. Үйүбүздүн узун туурасы тугандар 14/4. Мынакей 14/4. Алды тарабы көрүп турганыңыздардай бул жакта черешня бактар, жер жемиш экенге жерлер. Бул жака кенен 2-3 машина кенен батып тургандай жер бар экен бул жагында тугандар. Мынакей көрүп турасыздар. Анан бул мынакей үйүбүздүн негизги кирүүчү эшиги. Үйүбүз тышкы тараптан утюгка тетилген, стенасы бышпаган кирпич. Киргенде эле мондай коридор дейсизби, ушундай чакан бөлмө бар. Бул жерден түзөтсөңүздөр, сиздер отопление котел жайгашкан жерге бара аласыздар. Мынакей үйүбүздө паровой отопление бар. Котел көмүр менен иштеген котел менен үйдү жылытат тугандар. Анан ары ушул жерден сол тарапка бурулсак, бул жакта бир бөлмө. Бул жакта бир бөлмө. Мынакей дубалдары жидкий обой, пол ламинат, чыгыш тараптан пластик терезе орнотулган. Анан ушул жерден биз түзөтсөк кийинки бөлмөгө өтүп кете алат экенбиз. Мынакей потолок гипсокартон, дубалдар жидкий обой тугандар, пол ламинат. Мынакей мына ушундай көрүнүштө. Үй ээсинин айтуусуна караганда үй жылуу, тышкы тараптан утюгка тетилген жана отопление, паровой отопление бар. Кышкысын жылуу эле болот дейт. Эми андан ары так тугандар. Бул жакта мынакей жер жемиш экенге жерлер, черешня бактары. Бул үйүбүздүн чыгыш тараптан көрүнүшү. Анан үйдүн түштүк төрүндө бул жакта бир чакан бөлмө бар экен. Ал жерде швейник чакан цех катары үй ээси колдонот. Азыр көргөзөйүн десем, ал жакта үй ээсинин өзүнүн жаш балдары болгондон ушул көргөзө алгам жок. Анан бул мынакей үйүбүздүн түштүк чек арасы болуп Пескоблокко чейин. Батыш чек арабыз бул үйдүн тышкы тарабында ажатканга чейин. Мына ушундай тугандар. Жалпысынан
айтылбаган эмне маалымат калды туугандар, айтылбаган эмне маалымат калды. Жердин аянты 5 соток, үй узунтурасы 14/4, кызыл китеп, чех паспорт баары бар туугандар. Кызыл китеп баары бар. Баасы $29,000. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номери экранда, ээси тел деп жазылып турат туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен сиздер бул видеону бөлүшсөңүздөр, мага, үй ээсине жана кимдир бир ошол сыяктуу үй издеп жүргөн болсо, ошолорго чоң жардам берген болосуздар. Андыктан достор менен бөлүшүп кетиңиздер. Анда мен сиздер менен коштошом, кийинки чыгарышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.